Саламатсыңарбы? Саякбай Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 8-классынын окуучулары. Бүгүн кыргыз тили сабагынан бышыктооч жана бышыктооштун түрлөрү. Сабакты даярдаган мугалим Акатова Айнура. Сабактын максаты: окуучулар бышыктооч жана анын түрлөрү тууралуу маалымат алышат. Окуучулар бышыктоочту баш жана башка айкындооч мүчөлөрүнөн айырмалай алышат. Сүйлөмдө бышыктоочтун түрлөрүн таба билүү көндүмдөрүнө ээ болушат. Окуучулар теманы конт коюп угууга, бышыктоочту ооз эки кебинде жана жазуу ишинде колдоно билүүгө тарбиялык багыт алышат. Балдар, бүгүнкү сабакты мен жакшы бир көп окусаң алысты көрөсүң деген жакшы сөз менен баштагым келип отурат. Ар бирибиз өзүбүзгө ушундай ураан айтуу менен жагымдуу маанай түзүп алып, сабагыбызды баштайбыз. Бышыктооч сүйлөмдө баяндооч билдирген кыймыл-аракеттин тууралыгын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин, себебин, максатын билдирген айкындооч мүчө. Бышыктооч маанисине, ага жараша сүйлөмдө аткарган милдетине жана грамматикалык байланышына карай баяндоочтун айланасына топтошот. Демек, бышыктооч баяндоочтун тобуна кире турган айкындооч мүчө. Ал кыймыл-аракеттин ар кандай белгилерин көрсөтүү менен баяндоочтун маанисин бышыктап, кеңейтип, айтылуучу ойду толук, так жана жеткиликтүү берүүдө чоң роль ойнойт. Мисалы, мен биринчи келдим, канчанчы келдим, биринчи келдим. Сүйлөмдөгү бышыктооч биринчи. Азыр сабак окуйм, качан окуйм, азыр окуйм. Сүйлөмдөгү бышыктооч азыр. Түшкө чейин базарга барам. Качан базарга барам? Түшкө чейин. Түшкө чейин кайда барам? Базарга барам. Сүйлөмдөгү бышыктоочтор түшкө чейин, базарга. Колдон келишинче окуп жатам. Кантип окуп жатам? Колдон келишинче. Сүйлөмдөгү бышыктооч колдон келишинче. Бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр. Задатоочтор аткарат. Саякбай Манасчы ак өлөңдө туулган. Саякбай Манасчы кайда туулган? Ак өлөңдө. Сүйлөмдөгү бышыктооч ак өлөңдө задатооч сөздөн турду. Мээрим жакшы окуйт. Мээрим кандай окуйт? Мээрим жакшы окуйт. Сүйлөмдөгү бышыктооч жакшы сынатооштон болду. Сабагын өздөштүрө албай алмага 2 келди. Сабагын өздөштүрө албай алмага канча келди? 2 келди. Сүйлөмдөгү бышыктооч 2 сынатооштон болду. Кече айыл чогулушу болду. Качан айыл чогулушу болду? Кече болду. Сүйлөмдөгү бышыктооч кече тактооштон болду. Какелей чамгарактап керезге атырылды. Какелей кантип керезге атырылды? Чамгарактап атырылды. Сүйлөмдөгү бышыктооч чамгарактап чакчылдан болду. Бышыктооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана тутумдаш болуп бөлүнөт. Мисалы, Шамбет өз ишине кызуу киришти. Бул сүйлөмдөгү кызуу деген бышыктооч жөнөкөй, сын сыпат бышыктооч. Анда кийинки сүйлөмдөргө көңүл бурабыз. Окуучулар пахта талаасында болушту. Окуучулар кайда болушту? Пахта талаасында. Байкасаңар, бышыктооч эки сөздөн түзүлүп, тутумдаш бышыктоошту түздү дагы экөө тең маани берүүчү сөздөн түзүлдү. Анда кийинки сүйлөм: Шамбет келери менен жумушка киришти. Качан жумушка киришти? Келери менен. Ал эми бул сүйлөмдө келери менен деген бышыктооч бирөө маани берүүчү, экинчи кызматчы сөздөн турду. Көз ачып жумганча бек турган ордунан турду. Качан бек турган ордунан турду? Көз ачып жумганча. Бул сүйлөмдөгү көз ачып жумганча деген фразеологиялык айкаштан турду дагы тутумдаш бышыктоошту түздү. Башкача айтканда, туруктуу сөз айкашынан бышыктооч түзүлдү. Аганы көрүп ини өсөт. Кантип ини өсөт? Аганы көрүп. Бул сүйлөмдө аганы көрүп деген бышыктооч чакчыл түрмүктөн турду. Сүйлөм тизмегинде бирөңчөй бышыктоочтор да кезигет. Синтаксистик бирдей милдет аткарып, бирдей суроого жооп берген жана өз ара тең байланышта айтылган бышыктоочтор бир өңчөй бышыктоочтор деп аталат. Бышыктоочтор айрым учурларда суроого жооп бериши жана жөндөмөдө турушу жагынан аныктооч менен толуктоочко окшош. Бирок аларды айырмаласа болот.
Мисалы, ал жакшы кыз, мектепте да жакшы окуйт. Биринчи сүйлөмдө жакшы аныктооч заттын сын-сыпатын көрсөттү. Экинчи сүйлөмдө жакшы бышыктооч кыймыл-аракеттин сын-сыпатын билдирди. Кийинки сүйлөмдөргө көңүл бурабыз. Мен мекениме суктанамын. Мен мекениме баратамын. Мекениме сөзү эки сүйлөмдө тең барыш жөндөмүдө турса да, эки учурда эки башка милдет аткарды. Биринчи сүйлөмдөгү мен мекениме суктанамын деген сүйлөмдөгү мекениме деген сөз эмнеге деген суроого жооп берип толуктооч болду. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү мен мекениме баратамын деген сүйлөмдө мекениме деген сөз кайда деген суроого жооп берип бышыктооч болду. Демек, бышыктоочторду аныктооч менен толуктоочтон мына ушундайча айырмаласак болот. Бышыктоочтор өзүнүн түрүнө карата 6га бөлүнөт. Орун бышыктооч, максат бышыктооч, өлчөм бышыктооч, сыпат бышыктооч, мезгил бышыктооч жана себеп бышыктооч. Анда ушул ар бир түрүнө токтоло кетсек. Сыпат бышыктооч кыймыл-аракеттин сыпатын, мүнөзүн, кандайча болгонун сыпаттап турган бышыктооч мүчөлөр сыпат бышыктооч деп аталат. Алар кантип, кандайча, кандай, эмне болуп деген суроолорго жооп берет. Мисалы, ошол сайда аккан суу шаркырап угулат. Кантип угулат? Шаркырап угулат. Сөзүнүн аягын ушундайча жыйынтыктады. Кандайча жыйынтыктады? Ушундайча жыйынтыктады. Өлчөм бышыктооч сан иретин, аралык, мезгил, жаш, сан ирет өлчөмдөрүн билдирип турган бышыктооч мүчөлөр өлчөм бышыктооч деп аталат. Канча, нече, канчанчы, неченчи, канча жолу, нече жолу, канча ирет, канчага, канча мертебе деген суроолорго жооп берет. Мисалы, далайга чейин комуз чертти. Бул сүйлөмдөгү өлчөм бышыктооч далайга чейин. Мезгил бышыктооч сүйлөмдө кыймыл-аракеттин, окуянын, кубулуштун, болгон, болуп жаткан же боло турган мезгилин билдирген айкындооч мүчө мезгил бышыктооч деп аталат. Качан, качанга чейин, качандан бери, качандан тарта, качандан тартып, кайсы убакта, кайсы кезде, кайсы маалда, кайсы учурда деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жаш кезинде жигиттин гүлү эле. Качан жигиттин гүлү эле? Жаш кезинде. Көз байланган учурда айыл тарапка бет алышты. Качан айыл тарапка бет алышты? Көз байланган учурда. Бул сүйлөмдөрдөгү жаш кезинде жана көз байланган учурда мезгил бышыктоочтор. Орун бышыктооч сүйлөмдө кыймыл-аракеттин, ордун, багытын көрсөтүп турган бышыктооч мүчөлөр орун бышыктооч деп аталат. Каяка, кайдан, кайда, каякта, каерге, каерде, каерден, каякты көздөй, каяка карай, каяктан бери, каерден тарта, каяка чейин, каерге чейин деген суроолорго жооп берет. Алым чуркаган бойдон сыртка жөнөдү. Алым чуркаган бойдон кайда жөнөдү? Сыртка жөнөдү. Бул сүйлөмдөгү сыртка орун бышыктооч. Себеп бышыктооч сүйлөмдө кыймыл-аракеттин болушунун, анын орундалышынын себебин көрсөтүп турган бышыктооч мүчөлөр себеп бышыктооч деп аталат. Эмне үчүн, эмнеликтен, эмне себептүү, эмне себептен, кандай себептен, кайсы себептүү деген суроолорго жооп берет. Мисалы, окуганы үчүн ал кишини макташ керек. Эмне үчүн ал кишини макташ керек? Окуганы үчүн. Шашканымдан сүрөтүмдү беките койдум. Эмнеликтен сүрөтүмдү беките койдум? Шашканымдан. Бул сүйлөмдөрдөгү окуганы үчүн жана шашканымдан деген сөздөр себеп бышыктоочтор болуп эсептелет. Максат бышыктооч сүйлөмдө кыймыл-аракеттин максатын көрсөтүп турган бышыктооч мүчөлөр максат бышыктооч деп аталат. Эмнеге, эмне үчүн, эмне максат менен деген суроолорго жооп берет. Мисалы, келечек үчүн аракет кылды. Эмне үчүн аракет кылды? Келечек үчүн аракет кылды. Анда балдар, биз жогоруда өткөн темалар боюнча азыр көнүгүштейлик. Башкача айтканда мен силерге бир канча сүйлөмдөрдү жазып койдум. Байкасаңар, сүйлөмдөрдүн ортосунда көп чекиттер орун алган. Мына ошол көп чекиттердин ордуна силер тиешелүү бышыктоочторду коесуңар дагы бышыктоочтун кайсы түрүнө кирерин далилдейсиңер. Анда сүйлөмдөрдү
Калем дептерибизди даярдап жазабыз. Жазып бүткөндөн соң мага WhatsApp же болбосо EduPage аркылуу жөнөтөсүңөр. Анда бүгүнкү теманы бышыктайбыз. Бышыктооч деген эмне? Бышыктооч түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Бышыктоочтун кандай түрлөрү бар? Анын аныктоочтон айырмасы. Мына ушул суроолорго жооп берип, дептерге жазабыз. Бүгүнкү тема боюнча тапшырма. Кыргыз тили китебиндеги 103 беттеги 211 көнүгүүнү аткарабыз. Ал көнүгүүдө сүйлөмдөр берилген, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар дагы, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзөсүңөр. Бүгүнкү сабагыбызды мына экрандагыдай жакшы сөз менен аяктагым келип отурат. Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, мекенге кошкон үлүшүм деген ураанды туу тутуп, жакшы окушуңарга тилектешмин. Анда бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.